юстициянын алгачкы генерал-майору Айтматова Турсунай Бабажановна. Ал бул аскерчилигине талыкпас эмгек, адилеттүү кызмат жана аракетчилдиги менен жеткен. Учурда эс алууда жүргөнүнө карабай, Ош шаардык мэриясында коомдук кеңешчи кызматын аркалап жатат. Мен Ош областынын Өзгөн районундагы байыркы Өзгөн шаарында туулгам. Ошо шаарда ошол ыйык мунаранын жанында туулганым менимче кандайдыр мен тагдырыма бир кандай өзүнүн бир таасири берген да, таасирин. Ал кезде мен атам ошо мурунку ошол чоң Куршап, Каракулжа, Өзгөн райондору бир район болуп турган ошол чоң райондун аткаруу комитетинин төрагасы болуп иштеген кезде мен ошол жакта туулгам. Балалыгым Кадамжайда, атам биздин кичи мекенибизде, атам мекенинде өттү. Ошол жакта окудум, мектепти бүтүрүп, биздин Кадамжайга жакын Ташкент шаарына барып окууга тапшырып, юридика факультетин бүтүрүп, юрист деген дипломду алып, мына 81-жылдан бери үзүрүлү иштеп келатам. Өмүр жолун эскерип отуруп, Турсунай Айтматова ата-энеси 17 балалуу болуп, бирок 15 баласы турбаган соң, кийин төрөлгөн 2 кызынын көзүн карап өстүргөндүгүн айтат. Ага карабай, кенже кызы Турсунай Айтматованы атасы эр жигиттердей кайраттуу, эрктүү болуусун максат кылган. Атам таасири болду менин юрист болуп, юридика факультетке окууга тапшырганыма. Менин атам жөндөн 54 жашында мындай кандай десем, мезгилсиз дүйнөдөн кайтып кетти да. Каракулжа районуна барып, ошол Кадамжай районунан элдерди, ошо 71-жылы абдан кургакчыл жыл болгон, чөп тоют жок. Анан сиз ошол жакта Куршап, Каракулжа, ошо чоң районду башкарып келгениңиз, тааныш билиштериңиз ушу күнгө чейин бар деп партия комитети атам жиберсе керек. Менин атам ошол кездеги эң Кыргызстандын жарымысы болгон эң ири Ош областынын элине абдан өзүнүн жөнөкөйлүгү менен, эмгекчилдиги менен, патриоттуулугу менен, тазалыгы менен, анан ишмердүүлүгү менен таанылган. Ушул атамды жиберет, барат дагы соп-соо киши. Жайкы каникул эле август айында 12 августта атам өтүп кеткен экен. Ошондо баягы ыйдын үстүндө кулагыма куюлуп атат, кантип өлүп калат, бирөө өлтүрүп койду, эмне болду? Мен үчүн бул чоң турмуштун абдан соккусу болду. Мен айттым, мен юрист болом. Турсунай Айтматованын талыкпас эмгегинин артынан ийгилик жаралып, Ош облустук юстиция башкармалыгынын жетекчиси, Ош шаардык аялдар кеңешинин төрайымы, Ош шаардык мэриясынын коргонуу, укук тартип жана өзгөчө кырдаалдар иштери боюнча бөлүм башчысы кызматында да иштеген. Аны менен катар бир канча сыйлыктар жана Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген юристи наамы ыйгарылып, юстициянын 3-класстагы мамлекеттик кеңешчиси болгон. Ал кезде аялдарга гендер саясатына мындай күчтүү, жакшы көңүл бурулчу. 2 жыл үзүрүлүп иштегенимден кийин мен Ала Ока районуна 82-жылы элдик шайлоо менен судья болуп шайландым. Эң кызыгы, Ала Ока районунда мен жашмын да. Кадамжайда орус мектепте окугам. Ал жерде орус тилде эч ким колдонбойт экен, сүйлөбөйт экен эч ким. Орусу да кыргызча сүйлөйт, өзбек туугандары деле кыргыз тилинде сүйлөйт. Анан өкүм жазыш, чечим жазыш мен үчүн кичине проблема болуп калды. Мен жолумду таап, орусча жазып туруп, анан 2 заседателим жардам менен өкүмдү да, чечимди да кыргызчага которуп, анан жарыялап окуп берет элем. Ошентип секин-секин өзүң түйүң кыргыз болгондон кийин ошентип үйрөнүп кетер экенсиң. 5 жылдык мөөнөт бүткөндөн кийин жакшы иштедим окшойт. Менин назарымда, мени чоңойтуу жолу менен Ош областык партия комитети ошол кездеги чоң Ош областык юстиция башкармалыгынын башчысына жиберишти. Ал жерде 14,5 жыл иштедим. Эгемендүү мамлекетибизде жаңылыктар киргизилип, мамлекетибиз өзүнүн конституциясын кабыл алып, мамлекеттик кызматта өзгөчө бир тазалыкты, айкындуулукту, адилеттүүлүктү көздөгөн аракеттер болгондо, биринчилерден болуп ошо класстык чендери ыйгарылганда,
мага дагы полковник деген наамдан кийин 1 жылдан кийин 39 жашымда Кыргыз Республикасынын Институциясынын 3-класстагы мамлекеттик кеңешчиси деген генерал майор чини ыйгарылган президентибиздин указы менен. Мамлекетибизде өзгөрүүлөр башталды, революциялар болуп кетти. Ошентип атып 18 жылга жакын Ош шаардык мэриясынын укук тартип, өзгөчө кырдаалдар, коопсуздук бөлүмүнө башчысы болуп дайындалдым. Бирок мен жулкунбадым, мен погонум бар, мен тетиги высший эшелонго барып иштейин деп аракет кылбадым. Ушул бойдон билимимди, тажрыйбамды өз кол астында иштеген балдарым менен шаарыбыздын аймагында коомдук коопсуздуктун стабилдүүлүгүнө, укук тартипти чыңдоого, мыйзамдуулукту бекемдөөгө багыттап, колубуздан келишинче Ош шаарынын жетекчисинин тапшырмалары боюнча эл менен, журт менен күнүмдүк байланышта болуп, жакшы иштедим деп айта алам мен. Биринчи жолу Кыргызстан мамлекетинде соттордун көз карандысыздыгына маселе көңүл бурула баштап, ошол биринчиден ошол соттор бөлүнсүн, аткаруу бийлиги да Адилет министри, юстиция министрлиги бөлүнүп өзүнчө болсун деди. Мен ошондо каршы болдум. Себеп дегенде Адилет министрлиги, юстиция министрлигинен чыгып кетип сот каяка барат? Кимге баш ийет? Ошо менин айтканымда эле ошол аяка барды, бөлүндү, бияка бөлүндү. Акырында келип, ушу 30 жылдын ичинде биз мына бүгүнкү биздин президентибиз, бүгүнкү жетекчилерибиз туура эле айтып, какшап эле айтып аткандай, сот системасында абдан мындай терс көрүнүштөр орун ала баштады. Коррупцияга жол берилип кетти. Сот системасында баягы сиздин биздин тааныш билиш менен судьялыкка аттанып, адамдар иштей баштады. Анан сотту башкаруу өзүнчө эле мындай башаламандыкка жол берилип кетти деп ойлойм да мен. Айтматова Турсунай Бабажанова мен бир бөлүмдө 2017 жылдан бери бирге иштедик. Ал убакта биздин бөлүм коргоо бөлүмү болуп аталчу. Ал киши бизге жетекчи болуп иштеди. Эми бул киши тууралуу айта турган болсом, бул кишини мындай как инсан катары, кесипкөй адам катары, жетекчи катары мен сыйлаймын. Себеби ал киши ошол башка биздин мэриядагы жаңы келген и башка жумушчу биздин ушул эле бирге иштеген кесиптештерге үлгү боло турган адам. Ал өзү кесип боюнча юрист. Биз аны менен бирге иштеп жүргөндө кайсыл жерге укук коргоо органдарынын кайсы бир тармагына барбайлы, ал ар дайым мыйзамдык талап кылган, тартип, ушундай эрктүү адам. Анан 2020 жылы пандемия маалында баарыбыз үлгү болду. Ал жаштар менен ошол эле мэриядагы иштеп аткан биздин мырзалар менен тең тайлашып постторго түнү күнү дебей бирге жүрдү. Турсунай Бабажанов өзү как жетекчи катары көп өзүнүн баягы билими менен, өзүнүн баягы жол көрсөтүү максаты менен, ошондой эле өзүнүн баягындай тажрыйбасы менен көп юристтерди жакшы жолго сала алды да. Мисалы айтсак, мына түштүк тармагында Ноокат районуна жеңилдетүү кредит берүү учурунда күрөөгө коюу маселелерин нотариалдык кеңсесинин кызматкерлери аркылуу учурунда талаптарды туура аткарып, ошолор кадрлардын туура бөлүштүрүү негизинде бул маселелер жакшы чечилип жүрдү. Ошол эле мезгилде Турсунай Бабажановна ар бир кадрды өтө кылдаттык менен тандап, ошолордун ар бир деңгээлине жараша жумуштарды берип, ошол эле мезгилдерде ошол кадрларды өстүрүү маселесинде, практикаларды өткөрүү маселесинде чоң жумуштар жасаганда. Буга
Буга чейин маалымдалгандай, Турсунай Айтматованын атасы Бабажан Айтматов улуу ата мекендик согуштун ардагери. Ал Ленинград блокадасына катышкан баатырлардын бири. Мекен коргоодо аталган аймакта 2 жолку кызыл туулуу 260 гаубицалык артиллериялык полктун чалгынчы жоокери эле. Ленинград блокадасы улуу ата мекендик согуш жылдарында немис аскерлери талкалап жок кылуу максатында Ленинград шаарын курчууга алышкан. Бул согуш 1941-жылы 8 сентябрда Шлиссельбургту басып алып, Ленинградты кургактыктан бөлүп салган. 872 күнгө созулган салгылашта 642 миңден ашык, айрым маалыматтарда 840 миңден ашык адам набыт болгон. 27 январь 1944-жылы Ленинград курчоодон бошотулган. Мурда катталган 3 миллион шаар калкынан 560 миң гана тургун тирүү калган. Шаар бошотулган соң 26 январь 1945-жылы Ленин ордени менен сыйланган. Быйыл блокаданын Ленинград шаарын блокададан боштондукка чыккандыгына 80 жылдык болуп калыптыр. Ошо блокаданын 80 жылдыгынын юбилейи болду. Ошого да менин блокаданын коргоочусунун кызы катарында жеке чакыруу болгон үчүн мен өзүм барып катышып келдим. Катышып барганда мен бир нерсеге мындай өзгөчө бир толкундоо менен көңүл бурдум. Баягы эле Кыргызстандан чыккан жоокерлерге, кыргызстандыктарга, блокадада калган шаар Ленинград шаарын коргогон кыргызстандыктарга бүгүнкү күндө болуп көргөндөй урмат-сый күчөп өсүп калыптыр. Себеп дегенде буга Алтыбасарова деген апабыз, энебиз согуш учурунда жапжаш кыз Ленинградтан эвакуацияланган 150 баланы, ата-энесиз калган 150 баланы өзүнүн баласындай кучагына алып, 150 бала элестетип көрүңүз, күчүлүгү бар экен, жоктордун балдары, тукумдары келип Ленинград ошол жанагы мен катышкан илимий практикалык конференцияларда катышты, тазимдерин көрсөтүп атышат. Токтогон апабыздын эмгеги эми мен ойлоп атам, бүгүнкү күндөгү энелерге, болочок энелерге айрыкча, жалпы эле биздин бардык жаштарыбызга чоң үлгү болуп калат деген ишеничтемин. Менин эсимде калган ошо Ладога озерон тоңуп калат экен, ошо дорога жизни дейт. Тиги башка областтардан Брянщина дейт, Орлов, ош башка областтардан жанагы продукция келгенде аларды аман эсен жеткириш керек экен да. Немец асманан атып турат экен, тынбай аткылап турат экен. Ошо жанагы мен атам согушуп аткан полк артиллериялык, гаубицалык экен, аябай мындай ушар болуп турат экен. Чалгынчылар мен атам окшогондор жакшылап иштеп беришет экен. Ошолор айтат, ачка калат экен деп, продукты жетпей калат экен. Анан аттар өлүп калат дейт. Ачарчылыктын аты эле болбосо атуудан кийин өлүп калат экен. Тоңуп калган аттарды уже эчтеке таба албаганда ал жана штык менен мынтыктын бир жагын алып штыгы менен кичине чукуп туруп, ошо баягы муз болгон кичине чийки этинен, аттын этинен кичине оозубузга салып алып, аз гана суу таап, суу жок болсо муздан алып туруп эритип жутуп алат элек, ошентип өзүбүз жаныбызды багып сактап калганбыз дейт. Ошол согушта бир канча завод, фабрикалар Союздун курамына кирген өлкөлөрдүн аймагына жылдырылган. Аны менен катар жаш балдар жана өспүрүмдөр эвакуацияланган. Ошондой тагдырга туш болгон 150 баланы кыргызстандык Токтогон Алтыбасарова тарбия берип, энелик мээрим төккөн. Токтогон Алтыбасарованын мындай эмгеги тууралуу кезинде Турсунай Айтматова Санкт-Петербург шаарында өткөрүлгөн иш-чарада даңазалап баяндама жасаган. Токтогон Алтыбасарова Ысык Көл облусунун Түп районуна караштуу Күрмөнтүп айылында туулган. Ленинград блокадасында Кыргызстанга келген балдарды камкордугуна алган учурда ал 16 жашта болгон. Жаштыгына карабай 150 баланын тарбиясын өз мойнуна алган. Ал кезде Алтыбасарова Ак Булак айылдык кеңешинде катчы эле. 1945 жылдан кийин айылдашына турмушка чыгып, 9 баланын энеси болгон. 1979 жылы режиссер Михаил Яковлев кыргыз фильм менен биргеликте блокададагы Ленинграддын балдары жана Токтогон Алтыбасарова тууралуу Жашагым келет аттуу даректүү тасма тарткан. Ленинграддагы блокада музейине Токтогон апабыздын Алтыбасарованын документтери, менин атам Бабажан Айтматовдун он защищал, принимал участие
в ожесточенных боях за оборону Ленинграда деп орус тилинде жазылып турат, ушу сүрөттөр илинип, ушунчалык тазим менен, ушунчалык жылуулук менен, ушунчалык бир өзгөчө бир мээримдүүлүк менен айтылып аткан Россиянын Санкт-Петербургдун тургундары тарабынан айтылып аткан жылуу сөздөрү албетте бизди бүгүнкү турмуштун жашоочуларын, бүгүнкү муунду, мындан аркы үлгүлүү жашоого, мындан аркы бир мекенди сүйүүгө, мекен деген эмне, мекенчилдикке мындай чакырган бир түрткү болот деп эсептейм. Себеп дегенде блокадада калган Ленинградты кантип коргоп жүргөнүн мен атам айткан кулагымда уш күнгө чейин турат. Илимий практикалык конференция 24-нде болуп калды. Ленинградтагы элдер достугунун сарайында. Ошол жерде катышып калды эле. Анан Бишкек шаарынан блокада коомунун орун басары барды. Бир орус мектебинин директору экен, шаардагы номерин унутуп калдым. Ошол аял менен дагы бир помощник жардамчысы барды, 2 киши барды. Бирок алар ушу конференцияга катышып, жакшы ойлорун айтты го, бирок Токтогон Алтыбасарова жөнүндө маалымат болбой калды. Мен ошону өзүмдүн парзым катарында, өзүмдүн ыйык милдетим катарында ушул апаны мен даңазалап сүйлөй бердим. Эми оозума салып койсо керек. Анан кайтып келгенимден кийин буюрса мына биринчилерден болуп мен жаңылыктарды түнү окуп жатсам, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун указы жарлыгы менен Токтогон Алтыбасарова энебиз көз өткөндөн кийин Кыргыз Республикасынын эмгек баатыры болуп жарыяланды да. Менимче бул биринчилерден болуп апалар, тем более энебиз баштады ушул жолду. Ордумдан туруп, бир өзгөчө толкунданып, көзүмө жаш алып, мен ушунчалык сүйүнүп толкунданып кеттим. Демек, Ладога көлү тоңуп калат экен да. Тоңуп калганда, анан ошо дорога жизни дейт, мен көзүмдөн жаш чыгып, ушунчалык толкунданып, ошо Ладога озеруна чейин барып келдим. Менден кийин да ушу неберелеримден кийин алардын балдарына келе болочок муундарга ушул эстелик болуп калсын үчүн мен өзүмдүн 7 жашар, анда мектепке кире эле 6 жашар небере кызымды жетелеп бардым. Ушул күнгө чейин айтып жүрөт, эстеп калды, мына быйыл 8-ге кирип атат. Биз тарбиялап аткан бизден кийинки муундар бул улуу ата мекендик согуштун маанисине көңүлдү өзгөчө бурушубуз керек. Атасынын эрдиги менен катар мына ушундай улуу инсандардын эрдигин даңазалоодо Турсунай Айтматова өзүнүн милдети катары кабыл алган. Бүгүнкү муун жана келечек ээлери улуу инсандардын баскан жолун унутпай эстеп жүрүү керектигин айткан мекенчил айым генерал-майор кайрадан өз кызматын улантууга жөнөдү.